19-мартта Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча келишим долбоорлору жана бир катар документтер Жогорку Кеңешке ратификацияга келип түштү. Депутаттар көпчүлүк добуш менен бул келишимди колдоп беришти. Бир гана депутат Султанбай Айжигитов гана каршы чыкты, бирок анын добушу эч нерсесин чечкен жок. Ошондуктан жалпы көпчүлүктүн добушу менен келишим ратификациядан өттү. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү биздин добуш берген чечимдерибиз тарыхый күнгө байланыштуу. Бул кылымдардан бери келаткан эки элдин ортосундагы достукту мындан ары да чыңдайт. Ортодо болгон пикир келишпестиктерди, кагылышууларды токтотуп чекит коет деген үмүттөбүз. Биздин элибиздин тилеги дагы эки элдин тилеги ушундай. Бул чечимди даярдаган, ушунчалык чоң көлөмдөгү ишти жасаган өлкө башчысы Садыр Нуркожоевич Жапаровго, мамлекеттик комиссиянын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич баштаган мамлекеттик комиссияга жана ушул чечимдерди кубаттап, добуш берүү жолу менен чечим кабыл алган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине жалпыбыздын атыбыздан ыраазычылык. Бул күн тарыхый күн болуп эсептелет. Эч качан согуш болбосун, эки өлкөнүн ортосундагы саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык, тынчтык, достук жашоо өкүм сүрөт деген тилектебиз. Ошон үчүн бир кол чабып койсок. Депутаттар чек ара боюнча келишимди колдоп бергенден кийин, ратификацияны өткөргөндөн кийин Медиахаб өзүнчө дагы депутаттарга суроолорун берип, жоопторду алды. Мен как эне катары ушул согушка каршы жанагындай калктын катмар катары мен бул келишимдин эң прогрессивдүү, бизге эң пайдалуу жагы эле бул. Ошол жерде экинчи эч кандай мындай кан төгүлүү болбойт. Чек ара маселесин боюнча мындай чек ара талашып кан төгүлүү болбойт. Ушунун токтогону үчүн мен за деп добуш бердим. Ошондой эле ал жерде биздин мынакей комиссиянын председатели Камчы Кыдыршаевдин айтканы боюнча ар бир маселеде өтө кылдаттык менен талкуу болгон. Себеби чек ара маселеси бул чын-чынына келгенде өтө татаал, өтө чоң саясий эркти талап кылган маселе. Мына 30 жылдан бери чындап эле бир дагы биздин жетекчилерибиз ага даай алган эмес, эрки жеткен эмес. Ал эми бүгүнкү күнү мына ушу биздин жаңы президентибиз келген күндөн баштап биринчи кезекте чек араны чечебиз деген маселени койгону жана ошо чек арага бүгүн чекит коюп чечип ратификация кылган бул чындыгында тарыхый өтө чоң бир күн деп эсептесек болот. Мен бүгүнкү күндү өтө мааниге ээ кылбайм. Эртеңки күнү биздин жаштарыбызга, жаш муундарыбыз ошол жерде тынч, ошо гүлдөтүп биздин чек арабызды жашап калганда гана бул ратификациянын, бул эменин чечимдин мааниси ошондо чыгат деп ойлойм. Өзүңүздүн шайлоочуларыңыздын үнүн жеткире алдыңызбы, жанагы суроо алдыңызбы? Саламатсызбы? Жакшы суроо болду. Бизге убакыт ченелип бергендиктен толук жеткизе албадым. Бирок эң маанилүү жагын суроо берип жетишип калдым. Самаркандык айылы боюнча ал жакта мага жакшы жооп беришти. Бирок дагы суроо десең суроо аябай көп да. Кечикке чейин отурсаң деле суроо бүтпөйт. Ошол айткандардын суроолоруну, жоопторуну жеткизе албай калдым. Бул убакытка байланыштуу болуп калды. Бирок элдин сизге айткан мүдөөсү аткарылдыбы азыр? Бүгүнкү ратификация күндөгүн айттыңыз, ооба аткарылды. Мисалы, мен өзүм ошол Баткен областынын Баткен району Самаркандык айылынын кызы болгондуктан биз деген тынчтыкты каалаучубуз. Ошол жерде бул жакта башка региондордо жашаган биздин кыргыз элибиз ал жакта жашаган элдердин бир күндүк түнүн да билишпейт да, сезишпейт. Ал жакта аябай коркунучтуу, жаш балдарыбыздын психикасы бузулган болчу. Ошол акыркы согуш болгондо өзүм бул жакка алып келип ар бир тууганымды карадым, колумдан келишинче жана башка коллегаларымдан карап жардам беришти. Бүгүнкү ратификацияга менин элим, Баткен эли абдан кубанычта. Согуш бүттү, чек арага чекит коюлду деген кубанычта бардыгы. Өзүм деле ошондой ойдомун. Ал эми бул жакта жана башка жакта жана диван экспорт деп айтып атышпайбы? Сатылып кетти, берилип кетти депчи. Эч качан
чек ара чечилгенде бирөө утуп кетпейт же бирөө утулуп калбайт да. Бул жерде баардыгы теңдик болот. Себеби тынчтык керек үчүн биз баарыбыз тең карашыбыз керек. Тажикстан деле уткан жок, утулган да жок. Биз деле ошондой. Уткан да жокпуз, утулган да жокпуз. Бирок тынчтык үчүн, достук үчүн чечилди. Бул жакшы. Мындан ары алар бизге кирип келе албайт. Бизде уже юридически жанакыбыз болот чек арабыз. Ошол эң жакшы болду да. Мурда деген каалаганда кирип чыга беришчи. Себеби юридически жанагы чек ара чечилген эмес болчу. Келишимди көргөндөн мурун мен бир 4-5 күн Баткенде барып жүрүп келдим. Ошол арка, ошо достук айылынан баштап Максат айылы, анан Баткен шаарына чейин келип, бир топ адамдар менен жолугушканда, алар чын эле мындай кайра топулган, кайра кан төгүү болуп, кошуналар менен улам жанагындай ыз чуу маселеден бир аз тажагандай түрүн байкадым да. Бирок ошол эле убакта мындай биздин кызыкчылыкта чечилиш керек деген ойдомун. Азыр эми жана презентацияны көрдүк. Бизге документтерди таратып беришти. Мен эми жергиликтүү эл жаша канчалык мыкты билбейм чек араны, чынын айтканда. Бирок ушул кошуна өлкөлөр менен баары бир чек араларыбыз такталып, мындай ынтымакта, ырашкерликте, бир жакшы турмушта, жай турмушта жашасак деген өзүмдүн чын жүрөгүмөн мындай ниетим бар да. Бүт дүйнөдө мындай согуштар, ар кандай окуусулук заман болуп атканда мындай ушул тынчтыкта жашаган маанилүү деп эсептейм. Анын үстүнө Тажикстан менен Кыргызстанды мындай ар кайсы державалардагы керек учурда балким менде ошондой ой бар да, бир мындай уруш чыгарып, анан ошол жака саламдай жалдырап барышын каалаган өлкөлөр деле жок эмес болсо керек деп ойлойм. Ошондой учурда жөн эле жем болуп, жөн эле курал болбостон, ушул тынчтыкта чечилгенин колдодум мен. Мындай аны эч тартынбай эле айтылам. Мындай көп учурда сынайлып жүргөн учурлар деле бар. Бирок мисалы мындан булардан мурункусу деле мисалы ошол Жээнбек болобу ким болбосун, мындай кое туралы деп эле тайсалдап, коркуп, чечкиндүү кадамга барбай, мындай мен жаман көрүнүп калбайын, анан тиги интернетте мени сындайт же элдерден айрым сындайт деп коркуп келишкен да. Муну жоопкерчиликке алыш ар бир саясийлар мындай көбү бара албайт чын эле. Тоокелчилик да болчу мындай. Тоокелчиликке барышты да, ошого эми ушунчалык эмгекти мен комиссия мүчөлөрү менен дагы бир 2-3 жолу жолугуштум. Алар да айтышты, ошо мени ишенген адамдар мындай чынында колдосоңор жаңылбайсыңар деп бизди ынандырышты да. Ошон үчүн мен макул деп добуш бердим. Бүгүн сиз дагы өзүңүз сурооңузду бердиңиз. Жогоруда Шайычке жооп ала алдыңызбы? Чек аралар зым менен качан тосулат экен? Кудай буйрса зым менен тосулат. Бул эми биринчи этап, делимитация азыр юридикалык жагы бүтүп атат. Мындан кийин демаркация иштери барып, ар жерге точкаларды белгилер койгондон кийин зым менен тартылат. Зым менен сөзсүз түрдө тартыш керек, анткени буга чейин мындай эл дагы ошону талкуулоодо. Буга чейин мына эгемендүүлүк алгандан бери көп көзөмөл болбой, мына Варыкты өзүңүздөр көрдүңүздөр, башка жерлерде мындай кыргыздар кээ учурда үйлөрүн сатып келген учурлар болгон. Ошол себептен биз толук кандуу зым менен тосуп, мындай жан өтпөй тургандай кылып тосуп салуу менен сунуштарым Кудай буйрса бул иштер болот. Сапархандектин маселесин көтөрө алдыңызбы? Жана элдин мүдөөсүн жеткирип, эли күлүү боло алдым деп ойлойсузбу? Туура, негизи мен саясатка аралашканымда ушул чек ара маселеси болгон. Сиз аны жакшы билесиз. Самаркандектин маселеси дегенде мына Миң Өрүк Самаркандек жолунун жаңы курулуп жаткандыгы, биз Тажикстандан ичинен жер алып туруп ошол жерге жол салгандыгыбыз ошо Самаркандекти дээрлик 30 чакырымга Баткенди жакындатып ушундай иштер болуп атат. Негизи эле ушул элдин үнүн көтөрөм деп, ошо элдин мүдөөсүн, элдин маселелерин айтам деп келгенмин. Бул жерде мен айта алам, эки тараптын пайдасына чек ара маселеси чечилди. Самаркандектин эле эмес, жалпы Баткен чек ара боюнча мен оюмду айтып келаттым. 27 февралда Байчоокадыр шайлоочу алгач ачыктаган келишимди. Мына ошондон бери убакыт болду. Сиз шайлоочулар менен жолугуп келдиңизби? Мен шайлоочулар менен сүйлөшүп атам, байланышып турамын. Өзүм дагы бул чек араны аябай жакшы билемин. Бирок акыркы күндөрү биз ошо юридикалык документ менен алек болуп, мен келишим баары менен тааныштым. Мен шайлоочулар менен тыгыз байланышып атам. Мен ар бир эмеге ачыкмын. Жана оюмду айтып келатам бул боюнча. Эң сонун болду. Жогоруда тынчтык, биримдик, достук, мына эми ойлойбуз, Кудай буйрса бүт баарыбыз мына тынчтыкта жашайбыз. Эң негизгиси. Жана жогоруда айтып аткандай биздин чек арабыз бар. Демек чек араны ким басып өтсө, агрессия. Бул бир дүйнөлүк да уже көз караштар башкача болот да. Мурун чындап эле сеники, меники деп талаш болуп жүргөндө ошого чекит койду. Мурункуларда койсо болмок. Бул али айтат го мындай да, эми негизи кыргызда жакшы сөз бар да. Кимдер кандай сүйлөбөсүн, негизги точка бирок тарых баа берет. Мен ойлойм, мен ушу бүгүнкү күндө ушундай бир тарых жараткан күнгө мындай болгонума чындап эле сеним танам. Эң
Жогору жакта бул биринчиден мамлекеттин коопсуздук турат да. Чекара маселе дайыма ошол коопсуздукка тиешелүү маселе да. Ошону чечип койгондон кийин баарын сүйүнүп атабыз. Азыр Камшыбек Илишаевич өзү келип так айтып койду да, кайсы жерден, кайсы жактан биз алдык, кайсы жерден тигилер алган. Экөөтөн келишимде мен ойлойм бар бир достук тилей болуш керек да. Мен өзүмдүн оюму бул жерде бир киши мына биздин мамлекетибиз башчысы, анын командасы менен жоопкерчилик канча жылдан бери албаган кишилер мына алып койдук да. Кудайга шүгүр чечип койдук. Мен ойлойм бул аябай сонун болду. Кем агай, эмнеге билдирбейсиз? Бул мамлекетке керек болуп турган чечим болчу. Комиссия туура иштеп чыккан, аны биз туура кабыл алып бердик деп ойлойм. Шаруачылар боюнча айтып кете турган болсом, өзүм шаруачылар менен байланышып турабыз. Лейлек районунун элинен бир гана ушул азчылыкка келип атат. Эми жанагы Камчыбек Илишаевич өзү айтып кетпеди. Каршы болгон адамдар да бар, бул чегаранын чечилишин каалабаган адамдар да бар депчи. Андай адамдар да бар. Андай адамдар эми өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын ойлогон, анан жеке саясий упай токтойм деген адамдар. Ошол тарыхый учур болуп атат окуя. Айтканда терең ар бир детальга токтоп, ар бир ошол алмашкан жер болсо алмашкан жер, жолдун статусу боюнча жол кандай болду, суулар боюнча кандай болду, айтып баардык менеджментин толук түрдө түшүндүрүп берди. Бул жерде депутаттар баардык ынанды. Андан сырткары мен ойлойм мен дагы толук түрдө ынанат деп айтам. Анткени аягына келип баардыгы биздин кызыкчылыгыбызга чечилгени көрүнүп турат. Эми албетте баягы бир тараптуу же биз каалагандай толук түрдө чечилиш бул өтө кыйын. Ал үчүн бир гана согуш керек. Барып жеңип алып анан кийин ошол нерсеге каршы керек. Бирок бул жерде дипломатия жагынан жана жүзгөн жумуштардын тарабынан биз толук түрдө өзүнүн кызыкчылыгыбыз сакталды. Жана биз тарапта чечилди айтууга толук түрдө мүмкүнчүлүк да бар, жол да бар, анан биз ынанып отурабыз. Элдин тагдыры чечилип аткан учурда биз эркин сүйлөшүбүз керек. Бүгүн биз каалаган суроолорубуздун баарын бердик да. Анан мына ошол карта менен көрүп, өзүбүз өз көзүбүз менен көрүп, мына биз эми азыр коркпостон, үркпөстөн, анан жанагындай саткын деп мына соц тармакта дагы абдан мындай бирин кодулоо, бири-бирине жөн эле зулумдук кылып, бири-бирин жөн эле бир мазактоо, мындай бир баягы кимдин ким экени билинди да, элдин ичинен дагынча. Айрым блогер дейбизби, айрым ушу жазма кештер дейбизби, ушундай бир аттар аталып, личностторду касылып, президентибизге, Камчыбек Кыдыршаевичке ушу жанагындай эки дос, булар сатты кыргыз элин деген дагы бир кинелер коюлуп атпадыбы? Биз анан ушул картаны көрүп, анан интервью берели деп аттык эле. Чынында мына картаны көрдүк. Бүтүндөй ошол эл берген суроолорду мен бере алдым баарын, дээрлик баарын бере алдым. Биздин ошол биздин мына Лейлек районундагы ошол Хужент Канибадам жолунун тиги 8 километри биздин Кыргызстан менен чектешет да. 2 айыл бар ал жерде, Борбордук, анан Арка деген айыл бар. Ошол жерде 8 километр жол бул тажик тарапка өттү. Бул мына эл деле мындай ыраазы болуп, качанга чейин согушуп отурабыз, качанга чейин кан төгүлөт, качанга чейин үй жайыбызды таштап биз качып жүрөбүз, чечилсин деп калган да. Мына азыр биз ошол карта менен баары анык болду. Экинчи элдин кыжалат болгон жери Лейлек районунда Сайычы болчу. Сайычын дагы айтты, мындайча айтканда, бул ал жерде ошол жолду өзүбүз салабыз. Жол өзүбүздүкү болот. Жолдон Кулунду менен Максат айылын бириктирген жол бар Сайычында. Болгону ал жерде водозабор бар. Лейлек районундагы ошол Сайычында водозабордон сууну ошол Тажик Согди облусу 3 миллиондон ашуун эл бар. Ал биз суусун кантип буып кое алабыз? Ал мындай суу маселеси менен башка мына эл аралык тиги дипломатияда карасаңыздар, суу үчүн жүздөгөн жер үчүн жүздөгөн жылдар бою согуштар болуп келген. Ошон үчүн биз бул жерде эл аралык суу келишимдерин дагы бузбашыбыз керек да. Биз жеке өзүбүздү ойлобашыбыз керек. Убактыңыз барбы? Чегара боюнча Убактыңыз жокпу? Эки тарапка тең рахмат. Айрыкча мына Кыргыз Республикасы тарабынан түзүлгөн мамлекеттик комиссия, анын башында турган Камчыбек Кыдыршаевичтин ой жүгүртүүсү менен деп айтсам да, ошонун чечимдери менен, кадамдары менен
албетте анын башында турган Кыргыз Республикасынын президенти Жадыр Нуркожоевичке терең ыраазычылык билдиргизем. Мен эң негизгисин айткым келет. Бул жерде эки тарап, бир тарап утулду, бир мамлекет утту деген ойдон алысмын да. Эң негизгиси туура эки тараптын өздөрүнүн берген сунуштарын туура кабыл алып, туура сунуштарды берип, ошого чекит коюлганына мен кошулам. Мен колдойм. Бул маселе чечилиш керек болчу. Бүгүн чечилип атат. Бизге мамлекетте тынчтык болбойчу эч өнүкпөйбүз. Тем более бизде ар бир адамдын өмүрү эч кандай мерка менен санай албайбыз, ченейдей албайбыз. Ошондо мен колдойм, колдоп берем. Тарыхымда, тажрыйбамда биз Кытай чегарасын караганбыз, биз Кыргызстан чегарасын караганбыз, Өзбекстан менен Тажикстан. Биринчи, экинчи Кыргызстан боюнча биз алдын ала комиссия түзүп, депутаттардан түзүп, өкмөт менен чогуу барып, изилдеп чыкканбыз. Ошо жерге барып, ошо жердин депутаттары катышып, андан кийин келип, ар бир фракциясына айткан болчу, бул болбойт, болбойт депчи. Анда тартип бузулуп кетти. Жыйынтыгы чыкканда, бул маселе каралганын алдында ошондой деп койсом, менимче бир топ суроолор жок болот эле да. Экинчиден, мен билбейм, балким ковидке байланыштуу башка нерселер. Мында бир айтканда түшүнүш бир аз болуп да. Бирок барбыр, эртеби кечпи бул маселени чечиш керек болчу. Канчалык туура, ким утту, ким утулду деп аны эч ким айта албайт, аны убакыт көрсөтөт. Эгерде эки тарап тең милдетине татыктуу аткарса, таза аткарса, анда эле маселе аз болот. Эгерде бир тарап алдап кетсе, же саясий акыбал өзгөрүп кетти, айрыкча жанагы нейтралдуу жолдор деп айтылды го. Ошол боюнча бир аз туура эмес болуп калса, маселе пайда болушу мүмкүн. Бирок Кудай сактасын, болбосун. Ажигитов жөнүндө маалыматтарды чогултуп, аз публично мону жарыялаганы башка да депутаттарга ратификациянын алдында мындай кандай басымбы? Жакшы сөзү бар да. Керегем сага айтам, келиним сен ук депчи. Ажигитов айткан нерсе ал кишиге эмес, залда отургандарга арналган да.